Николина Şundan olun değil. Assalamu alaikum hurmatli tuğanlar. Assalamu alaikum bütün Kırgızstan. Barızmı? Assalamu alaikum hurmatli. Atıkhamaka jafı cemaatınızlar men hoş kelipsizler. Kelingizler kezekti sizlerge bereli. Özünüz başta verirsiniz. Assalamu alaikum hurmatli ağalar, apalar. Mına stollarda oturguşlardı alıp alыңızдарmı? Aksakallar görüp turmuş. Biz turup ele turabız. Mına suulardı dele ошол aksakallarga, apalarga, ejelerge beriңiz. Жарайт. Hurmatly ağalar, ejeler, aksakaldar, yaşlar, jigitler, kızlar, barınızlar bugün joluguşuga hoş geldiңiздер. Bugün tuz nasip buyurup Kırgızstan'da türe kıdırıp жүрөбүz. Geçeyle ошол Batkenden başlap Batken, Oş, Jalolabad tündө gelip bugün birinci joluguşubuz биздин Карабалтада. Көп söz айтуунун кажети жок. Азыр telefon баарыбызда бар. Leylekten başlap ошол Карабалтага чейинки келаткан жыйындардын баарын көрүп аттыңыздар. Көрүп атасыздарбы? Демек, ал сөздөрдү кайталоонун кажети жок. Убакыт өткөрүүнүн да кажети жок. Чу дегенде эле сиздер менен ушул жолугушууну сиздерден келген суроолорго жооп берип баштасак туура болот. Биздин айтаар сөзүбүздү айттык. Биз партиялардай болуп 10 күн калганда шайлоого чыга калган жокпуз. 10 жылдан бери айтып келатабыз. Тынымсыз айтабыз, айта беребиз. Биз шайлоонун алдында гана чыга калган партия эмеспиз. Мен 11 жылдан бeri бир да мамлекеттик кызматта иштебейм. Бирок баары кайрылат. Эмне үчүн кайрылат? Мен ушул кезге чейин же министр же депутат болсо керек деп ойлойм. Себеп эч ким унчукпай жатканда биздин бүтүн Кыргызстан партиясы кем байлык болобу, чек ара болобу, эл аралык мамиле болобу, биздин сыртта жүргөн жигиттерибиздин, кыздарыбыздын маселеси болобу, же талаада калып калган, эки өлкөнүн ортосунда калып эч кайда өтө албай калган жигиттер, кыздарыбыз жөнүндө болобу, баардык жерде биздин бүтүн Кыргызстандын позициясы так ачык белгиленип турат. Ошондуктан көпчүлүк ойлойт, ушул дали болсо иште болсо керек, ошон үчүн чыгып атат дегенде. Жок, биз кайдыгер болбогондон чыгып атабыз. Биздин курамыбыз сиздерге белгилүү. 16 партия катышып атат. 16 партиянын баарынын кимдер талапкер болуп баратканын тизмесин чыгарган. Сиздерге белгилүү. Бүгүн жолугушууга келген талапкерлер менен
sizlerdi tanıştıra keteyim. Oң жактан başlasak, mına eldik деген сөздү koşup aytkanda adam için bu özgöçe sыймык болот. Eldik деп. Mına eldik adamdın mıқты atanın oğlu, atanın jolun ulooçu, atasının atın biyik көтөрүп жүргөн, туу көтөрүп жүргөн, atasının atına hiç kanday zak düşürбөгөн, her bir жерде başын тике көтөрүп, сыймыктанып жүргөн азамат катарында деп, Кыргызстан Коммунисттер партиясынын төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты, соңку мына жарым жыл башта bir kança мыйзамдарды сунуш кылып, bir kança bir чечимдерди сунуш кылганда Жогорку Кеңеш кабыл албай, ошону түшүнбөй койгондуктан нааразычылык билдирүү акциясы катарында өз мандатын таштап, Жогорку Кеңеш таштап чыгып кеткен биздин белгилүү азаматыбыз Исхак Абсаматович Масалиев. Бул жерде турган жигитти тааныйсыздарбы? Тааныйсыздар, Бул жерде сүрөтү турат. Бул жерде да сүрөттү бекер илипсиздер. Мен эч бир жерде сүрөттү илдирбей аттым эле. Лениндин алдында сүрөттү илип эмес, негизи көчөдө дагы сүрөттөрдү илдирбей атабыз биз. Себеп биз элдин жүрөгүндөгү партиябыз, биздин сүрөттөр деди партиялардай болуп, көчө кучактап, темир кучактап, дубал кучактап турганын көп жактырбайм. Сан шөкөттөргө көп берилбейбиз. Мына Афган согушунда катышып келген Кызыл Жылдыз ордендин ээси Темирлан Сабырбеков деген жигитибиз мына. Ошол апааттарды көргөн, жарыялаганбыз, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесин эл курайт. Эл көтөрүп, эл сунуштаса, биздин партияга ошондой Жогорку Кеңешке аттанса болот деп жарыя кылганбыз. Ошону жарыяны уккандан кийин Темир мырза биринчилерден болуп барган, биринчилерден болуп жыйынды ушул жерден өткөргөн Карабалтыдан. Март айы болсо керек эле, жана апаат башталып элек мезгил эле. Мына ошондон бери бизде өтө активдүү болуп иштеп келаткан, Жогорку Кеңешке буйрса талапкер болуп катталган азаматыбыз. Андан кийинки турган азамат агабызды, жигитиңиздерди, уулуңуздарды тааныйсыздарбы? Бакыт Сатаркулов деген мырза, бул киши көпчүлүк учурларда ушул экология маселеси боюнча, тазалык маселеси боюнча, жаратылыш маселеси боюнча иштеп келаткан биздин адисибиз. Кыргызстанда эң керектүү болгон бүгүнкү баягы чыр-чатактардын баары сууга булагып кетти, токойлорубуз күйүп атат, же экология бузулуп атат деген маселелердин тегерегинде иштеп келаткан азаматыбыз, бизге абдан керектүү болгон адистерден. Андан жанында турган азамат биздеги эң чоң район Кара Суу районунан депутаттыкка талапкер болуп бараткан Элдик генерал деген атка конгон. Кайсыл жерде чек ара болсо маселеси, кайсыл жерде чыр-чатак башталса, улут аралык болобу, чек ара маселеси болобу, кечеки эле эки дос урушуп кеткендеги маселе болобу, ошолордун баарында алдыңкы катарда жүргөн Элдик генерал Курсан Асанов деген. Биздин курамыбызда дагы бир генералыбыз бар. Генерал Өмүрбек Суаналиев деген азаматыбыз бар. Ишенбай Кадырбеков деген чаккан мыкты ошол парламент үчүн тугулган жигиттерибизден деп коебуз. Өмүрбек мырза азыр Чолпон Атада, Ысык Көл областында жүрүп атат. Кудай буйрса биз чүйдү бүтүрүп, андан кийинки күнү биз ошол Нарын областына барабыз, Нарын областынан Ысык Көл областына келебиз. Айтор биз 11 күнүбүздү уттурдук бүтүн Кыргызстан. БШК каттабай коюп, ар кандай себептер менен кагазың башка экен, калемиң башка экен дегендей кылып, эми шылтоолорду көрдүңүздөр. Бишкек шаардык сотунда биз БШКнын койгон дооматтарын баары эч кандай сынга тура албастыгын далилдеп бердик. Бул жеңиш биздин жеңиш болгон жок. Бул жеңиш бүтүндөй Кыргызстандын элинин жеңиши болду. БШКнын иши шайлоолорду өткөрүү. Ким катышат, ким катышпайт анын иши эмес.
Kim şaylanat, kim şaylanbayt, anın da işimiz. Bizde Kırgızstanda biyiliktin bulağı el, egemendүүлüktün tutkasıdagı el. Demek el çeçiş gerek. Şu 16 partiya şaylooga attandık. Kudayдын buyruğu eken biz 8. номерди aldık. Biz algan jokpuz. Akırkı kattалган partiya katarında kalıp kalgan kutuçanı açsak bizde 8 номери geliptir. Katar sanыбыз Kuday buyursa bu tüölüktün belgisi deşip köp aytıştı. Jakşılıkka joroyubuz da biz bardыk. Түш көрсөк дагы жакшылыкка жоройбуз. Күн күркүрөсө да жакшылыкка дейбиз. Жаан жааса кут жаады деп айтабыз. Күн чайытта ачылып кетсе маанайыбыз күндө ачык болсун деп айтабыз. Айтор эч нерсени жамандыкка жорубайбыз. Ошол сыяктуу 8 бул тüölүктүүлүктүн анан аябай чоң мындай бир кыймыл, түгөнгүстүктүн эч жерде токтобойт экен. Жападан жалгыз 8 токтобойт экен. Мына ошол токтобой биздин баскан жолубуз ак болуп, мейнетибиз, элибизге буйруп, ошол жакшы жөрөлгөлөрдүн үстүндө жүрө бергенди Аллах насип эткен болсун бизге. Биздин курамыбызда мына ушундай аябай өз кесибинин мыкты ээлери бар, сабаттуу инсандар бар. Ар бир сөздү так айта алат булар. Жазып берген кагазды так окуй алабыз. Biz жазып берген кагаз эмес, өзүбүз да жаза алабыз. Кайсы мамлекетте кайсы шаар жайгашканын билебиз. Эл аралык деген сөздү так айта алабыз. Электрификация, индустриализация, глобализация деген оор сөздөрдү да айта алабыз, себеби окуганбыз. Жогорку кеңеште окуган адистер баруу керек. Сабаттуу азаматтар болуш керек, талант болуш керек, тажрыйба болуш керек. Анан жаштарга орун беребиз деп кыйкырган менен bir жагы жаштарды сабатсыз деп көпчүлүгү четке кагып коет, эч нерседен тажрыйбасы жок. Алар бир жерде иштебесе кайдан тажрыйба топтойт? Эгер мамлекет жакшы